Экен, а? Жеңил атка, удобный. Жеңил баспайт. Баспайт. Гарантиясы менен беребиз, эң башкысы биздики. Гарантия болгондо кандай гарантия? Гарантиясы алып барышат, токушат. Атка отурса, отуруп кетти, отурбаса алып келип алмаштырып кетишсе болот, ушундай варианттары бар. Ой, сон турбайбы? Бул дүкөн саат канчадан канчага иштейт? Бул дүкөн эртең менен буйруса эрте эле ачабыз. Круглосуточно иштейт десем болот, анткени кээ бирлер кардарлар кечинде келип, түнчүндө келишет багы. Жумуш убактысы азыр. 12-1де аш десе эле ушул жерде жашайбыз. Телефон чалышса чыга калып ачып беребиз. Охо, туугандар, да. Бизде эле ушул базар баасы менен сатабыз негизи. Базар баасы менен. Туугандар, эске алып коюңуздар. Базар күнү иштебейт деп эле биякта монополист болуп баа көтөрүлбөйт турабы? Ооба, эч кандай. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жылкы багуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр, көкбөрүчүлөр. Сиздер үчүн бул чыгарылыш аябай жагымдуу чыгарылыш маалымат болот деп ойлойм. Талас шаарынан ушундай Аргымак деген ичиндеги ат жабдыктар дүкөн ачылды, туугандар. Видеодон алыстабай туруңуздар. Мен сиздерге ичиндеги жабдыктарын, бааларын деги эле ушундай бир кандай жаңы нерселер бар баарын тартып маалыматтарды берем. Дареги мына туугандар, Таластын чыга беришинде арканын жанында, жолдун боюнда бул жерде да мынакей ушу ат жабдыктар деген баннерди көрө аласыздар. Мына ушул дүкөндөн өйдө кетип бараткандар үчүн да ыңгайлуу экен. Токтой калып, мал базарда ошондой жабдыкты алат элем деп, мал базарда эле күтүп отурбастан, базар күндү күтүп отурбастан, мына ушул дүкөндөн токтой калып ала бересиздер. Ылдый тараптагылар болсо ичинде жеткирүү дагы курьер менен салып жиберүү, кыскасы бардык шарттарын ал мен сиздерге тартып маалымат берем. Видеого сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Мени сатуучу күтүп атат ичинде. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшысызбы? Атыңыз ким эле? Куан атым. Куан мырза. Дүкөн кут болсун. Рахмат. Кудай буйрса жакшы шарт болуптур, Жакшы. Багы базар күндө эле күтүп отура бербестен, кээ бирлер аргандай болуп калат да, бошобой калат. Жолдун боюнда экен. Анда эмесе четинен тартып берип баштайын. Мен суроолорду бере берейин, эл тараптагы болуп, ошолорго колуман келишинче суроону берейин, жооп бересиз. Мынакей бул жакта кыскасы ат жабдыктарынын бардык эле бар экен да, эмне керек? Баары бар. Бүт эле бар. Бүт эле бар, Бүт эле алып келгенге аракет кылабыз, дагы болсо товарлар келет. Дагы товарлар келет. Но ээрлердин түрү бар экен да бу жерде. Түрү бар ээрлердин. Ээрлердин, жабдыктардын туугандар караңыздар. Мына көкбөрү ойногондо бутка кийип ала турган топулардан баштап тизеге, кыскасы баары бар экен. Анда четинен бааларын дагы тартып берейли. Караңыздар, мына жерде тердиктердин дагы кооздолгон түрлөрү. Но бааларынан баштайлычы, но канча болуп атат ушу ээрлер? Баалардын эң жакшылары 6000ден болуп атат. Көлдүк бар. Көлдү акыл деген байкебиздин жакшы ээрлери бар. Булардын да брендтери бар да өзү, Брендтери бар, көлдүкү бар, чүйдүкү бар. Биздин өзүбүздүн Таластын ээрлери бар. Эң кымбат кайсы? Эң кымбат ошо көлдүн ээри Акыл байкенин ээрлери бар. Акыл байке дегенди эми көкбөрү тартып жүргөндөгү ошол багы. чабандастер жакшы билсе керек, Чабандастер аны тааныйт жакшы. Эмнеси менен айырмаланат бул өзү? Эми качество да, бу жерде качество бар. Качество, удобство. Ошондой эле чүйдөн. Кайсы ошол көлдүкү деген Акыл байкеники? Много ээрлер. Кана көргөзүңүзчү бир. Жакшы ээрлер бар мындай. Чын эле мындай билинет экен, Жеңил атка, удобный. Жеңил баспайт. Баспайт. Гарантиясы менен беребиз, эң башкысы биздики. Гарантия болгондо кандай гарантия? Гарантиясы алып барышат, токушат. Атка отурса, отуруп кетти, отурбаса алып келип алмаштырып кетишсе болот, ушундай варианттары бар. Ой, сон турбайбы? Мындай чүйдүк бар, Арген деген жигиттики. Арген. Дагы азыр жакшы болуп атат. Бренд Арген, мына туугандар караңыздар. Бул сындуу экен, Жакшы агыргы. Мерлерине темирден каптайт экен да, баягы балбаңы усилтетип, Бурун. Булар бутту жебейби? Бутту эч кандай жебейт алар. Бүт расчеттолуп жазалат да. Мындай имгенге расчеттолуп жазылган баары. Та бул канча Арген? 5,5 миң алар. 5,5 миң. Бул Акыл байке? Булардыкы 6 миң. 6 миң. Түшүрүп беребиз эми. Түшүрүп бересиз. Канча ачыбыз мындай? 5,5 миңден болот буларда. 5,5. Базарда канча ушулар базарда? Базар баасы деле бу жерде бизде эле ушул базар баасы менен сатабыз негизи. Базар баасы менен. Туугандар, эске алып коюңуздар. Базар күнү иштебейт деп эле биякта монополист болуп баа көтөрүлбөйт турабы? Ооба, эч кандай баа көтөрүлбөйт. Баа көтөрүлбөйт, ошондой эле цена ыңгайлуу. Мына жолдун боюнда комплектүүлөр бар. Комплект чогултуп кетем деги аларга өзүнчө ступка болот да. Эгер комплект ала турган болсо, ступка болот дагы. Жакшы экен. Кийинки ээрлер кандай могулар? Кийинки ээрлер булар чүйүскө ээрлер. Бу дагы чүйүскө ээрлер. Чүйдө ар кандай усталар бар. Ошолордун ээрлери бар. Канчадан булар?
Булар 4,5 миң, 5 миң, 4,5 миң, 5 миң бул 3 баягы миң. профессионалдык эмес көк бөрүчүлөр, жаңы үйрөнгүчтөр, бала эрлер арзаныраак ала берет. Бар мына бул деле мисалы профессионал көк бөрүлөр деле отурбады эле 4,5 багы. Сапатына кээ бирлер удобствого карайт, мисалы арзан болгону менен Баягы ар кимдин өзүнүн баягы салмагына, баягы жан башынын кенендиги, ошого жараша. чакан балдар болсо мындайлардан деле ала берсе болот деген. Чакан эрлер бар, кайпыландар бар. Мен эми түшүндүм да. Кыскасы арзан эрлер менен деле профессионалдуу улак чапса болот. Болгону өзүнүн көлөмүнө жараша. Ушундай турбай. Мына берде эрлер бар. Булардагы чүйдүк бар. Мондай эрлер бар, мындай комплект берет жана муну деген жана. Бул эмне жана немеге? Күлүктөргөбү? Жок, күлүктөргө эмес, бул жанагы токуу аттарга, мисалы бирөөгө подарок этсе, бирөөгө ат минсе ушундай жасалып алуу бүт комплект окшош да кайыштан. Пикрат го бул ая. Канча сом бул? Булар 10 миңден. Бул комплексте эмнелер бар? Комплексте бүт комплект бар. Мына көмөлдүк, куюшкан, Жүгөндөн баштап. Жүгөн полный бар. Короче, атка токуйсуң кетесиң. Туугандар. Мындай ат белек кылып аткан болсоңуздар же дегеле белек берип аткан болсоңуздар, чын эле сувенирге окшогон сом бер экен. Жакшы эрлер. Ногуч, могул эмне могул? Өзүнүн таласта Бакайыр деген айыл бар. Ошол жерде эң жакшы чапкан таласта номер 1 чапкан эрлердин бири деп койсом болот. О, жана биздин көк бөрүчү Нуржандар ушул эрлерден чабабы? Ошо жакшы эрлер ушунуку да. Карады отуруп жүргөн эрлерден да көрүңүздөрчү. Баасы канча? Баасы 5,5 миң булар. 5,5 миңден. Таластык да жакшы чыгарат экен, жакшы экен. Бул эрлер деле ошондой. Ушундай эле булар чүйдүн эрлери. Эрдин тим эле түрү келип турган кыскасы туугандар. Баары бар экен азыр, тока атты таптап эле, ушул жерден жабдык тандап туруп эле көк бөрү чабыш керек. Мынакей марал деген өтүктөрдөн бар. Ого, нер. Мына буйруса жакшы. Ба, үйлөнгүгө желебеш үчүн усилтете турбай двойной бул, Сонун экен го, Канчадан булар? Булар азыркы 5,5 берип атабыз мына азыр. Ну, таказы бийиктер ушуларбы? Таказы бийик. Муну эми көк бөрүгө эле эмес, мына күнүмдүк тиричиликке кийгенге да удобный да. Мисалы мына казактарды ат үстүндө гана кийишет да көптөр. Ана муну Не деп коет буну? Муну казак өтүк деп коет. Жана көк бөрүгө үзөң илинбеш үчүн таказы бийиктер, Муну болгону аттын үстүндө гана кыйлат. Анткени бул маралды болсо күнүмдүк тиричиликке баягы. Буну тока көк бөрүгө. Көк бөрүгө. Дагы кандай жаңы новинкалар бар? Нолар эме? Новинкалар булар эми жалаң эле көк бөрүгө деп өтүк койбостон баягы күнүмдүк тиричиликке тиричиликке мал чарбага. Керзан. Бул керзойдун түрлөрү малга кийгенге. Жалаң ушу Россиядан алып келип атабыз. Российскийби булар, Российский бүт эле Россиядан алдырып атабыз. Балдар канча булардын? Балар 2,5-дан 4 миңге чейин бар. Булар кайсы укмуш калың го, Анан кийин Өзбекстандын өттөрүн сатып көрдүк. Өзбекстандыкын аз алып келбей алды. Өзбекстандыкы баягы слабый экен. Клиенттерибиз эң слабый болгондуктан жалаң Россияга басым жасап. Жок, Өзбекстандыкы жок аз берди. Берди Өзбекстан жок. Дагы мындай узун нерден өтүк кийишип алат го, көк бөрүгө. Бүйрүзасын жакшы өтүктөргө дагы заказ бердик, келет бүйрүзө. Такалар бар, күндө колдонулуучу мына такалар. Канча болуп калды такалардын баасы? Такалар астыңкы бут бир атка комплект 400 сом таказы. 2 атка 200 сом да, эме 2 бутуна. Мыгы ичинде. Мыгы өзүнчө. Мыгы канча? Мыгы бир ат, короче, мыг сыгы менен 600 сом да. Мыг сыгы менен 600 сом. Ногул желдик, Желдик бул. Булар канча? Булар 700 Ну, тердиктерчи? Тердиктер 1200 сом булар. Качествосы жакшы. 1200 сом. Дизайндери жакшы. Булар да Бишкектен келеби? Булар Казакстандан келет, Чымкенттен келет, ар кандай. Басмайылдын түрү бар экен, басмайылдар канча болуп атат? Басмайылдардын баасы 3 сомдон 1,5 миңге чейин бар. 3 сомдон 1,5 сом. Ну, жана пленка плащтардан да алып келип койгон турбайсызбы, малга кийгенге? Жакшы экен. Такалабыздар, комплекттер бар. Атайын плоскогубцалар келген турбайбы? Мына чоң. Жакшы экен. Ушундай өнүгө берсин, ишкерлерибиз элге шарт түзө берсин. Лайк басканды унутпаңыздар туугандар. Могу топуларчы? Топулар булар Айбек деген Оштогу байга агабыздын тумактары жакшы. Азыр Кыргызстанда мыкты улакчылар отуруп атат, эме кийип атат муну азыр. Калың экен. Булар 1000 сомдон 1200 сомдон 2 түрү бар. 1000 сомдон 1200 сомго чейин, Мисалы бир команда окшош кийебиз десе чыгарып бере аладыңарбы? Окшош кийебиз десе бүт заказ менен 3-4 күн мурун бизге заказ бериш керек. Ошого бүттүгүн алып келгенге аракет кылып, форма десе формасына окшош форма,
Окшош формага чейин, Несин эметсе зарайна 3-4 күн мурун заказ кылса, салып келип беребиз. Ну, колгаптар канча? Колгаптар 500дөн ушу көк бөрүчүлөр. 500. Ну, эмне төштүкпү? Булар жана Атка. аттардын төшүнө. Сону экен го. Бул канча? Булар 800 сом. 800 сом. Мына туугандар, ат тарактын түрлөрүн караңыздар. Охо. Бул аттардын немелерин экен, Аттардын бутуна жана бакайларына. Бакайларына. Камчылар мына. Бул канчадан камчылар? Камчылар 250ден 1000ге чейин бар. 1000ге чейин. Нолар эмне? Булар жана аттын бутуна, как ширагына багы. Тарамыштар урунбаш үчүн буларды байлашып алат да. Мынакей жүгөн түрлөрүн караңыздар. Ой. Кыскасы туугандар. Ат жабдыктар дүйнөсү деп койсок да болот экен, караңыздар. Канчадан жүгөндөр? Канчадан канчага чейин? 800дөн о жип менен өрүлгөндөр. 800дөн 2000, 1000, 1,5 ар кандай болуп, эң кымбаттары мына Казакстандын күмүш жүгөндөрү 6000 сом булар. 6000 сом. 6000 сомдугу бар. Мындай 4,5 сомдугу бар. Сом экен. Могу жана немеге аркан тартышкы? Аркан булар жанагы көк бөрүчүлөр азыр. Машыкатта. Машыккан ошондо. Канча сом бул? Канча метр? Бул 5 метрликтер. 5 метрлик. 1,5 сом да булар. 1,5 сом. Аркан тартышка да жарай береби? Аркан тартышка да жарайт. Жакшы экен. Бекем да. Мына тизеге бирөөнү алып көргөзүңүзчү. Бирөөнү алып көргөзөлү. Канча сом бул? Олар 1000 сомдон. Урматтуу көк бөрүчүлөр, ушуну кийип алыңыздар. Анткени аттар келип урат, бутуңуздар ооруп калбасын да. Мынакей жакшы экен. 1,5 сом. Ушундай эле түрү барбы? Жема жукалары бар. Мундагы жагы хоккеисттерге тигилген эме, хоккеисттер ойноп аткан бронзачтинтерге да заказ бергенбиз. Алар пока келелек. Бирок келет Кудай кааласа, 1 жума 10 күн ичинде алар да келип калат. Сонун экен. Сезонго буйруса баарын алып келгенге аракет Но кылабыз. эмне мынулар? Булар ат жабуулар. Охо. Ат жабуу. Утепленный болот эмне? Ат буда ат жабуулар дагы түрү буйруса түрү чыгат, өзүбүз тигебиз. Даяр турбайбы? Канча сом ап жабдуулар? Ат жабуудулар 1,5 5000ге чейин бар. Но тенти менен экен, ичи начосу менен. Ичи жакында буюрса термо менен тигилип атат азыр. Термо. Баарын заказ менен. Мондай плет сыяктуу да бар экен, Ондай плеттер бар. Плеттер Даяр. ондай. Ат жабуу кылып өзүбүз бычып, ондай кылып тигебиз. Тайбы, кунамбы, чоң атпы бүттүгүнө размери менен тигип беребиз заказ кылышса. Сон турбайбы? Калың военный плеттерден бекем булар. Мына азыр бүт шарт бар туугандар. Убагында мен да көкбөр тартып жүргөм, ушундай эч бир шарт жок эле да. Өзүбүз тардан тигип эле, тар таппай эле. Бүт бар экен. Эми, но эмне? Булар жанагы тердиктин астына койгон ичмектер да. Ичмек. Эми да сизге бир суроо. Мисалы, кээ бирлер көрүп атат. Келип алып кеткенге убактылары жок. Атайын келгенге азыр тиричиликтин убагы. Көк бөрүнүн да убагы башталды. Анан айылдардан чалып, макул ылдыйк айыл болсун, өйдөңкү айыл болсун, макул деп эле Кыргызстандын бир булуң бурчунан көрүп аткан болушу мүмкүн. Аларды айылда өзүнүн базарына жете албай аткан болушу мүмкүн. Доставка барбы? Бизде доставка сал десе сал беребиз, бирок жакын жерлерден жеткизип берген мүмкүнчүлүгүбүз бар эми өз үстүндө эле. Анан алыстагыларга через келе алышпаса, мындай тандап через М-банк аркылуу иштесек болот. М-банктар бар. Мына туугандар, угуп атасыздар. Азыр эми онлайнга өтүп аткан бизнестердин онлайнга өтүп аткан замандары талас ичи боло турган болсо, жеткир курьер деген дагы курьер кызматынын номерин калтырабыз. Эгер талас ичинен чала турган болсоңуздар, алар алып барат дагы базардагы ар бир айылга таксилер кетет, ошодон салып коет. Акчасын М-банк менен которуп коет, туурабы? Сизге видео звонок менен чала турган болсо, өзүңүз карап, көргөзүп, туурабы? Мына туугандар, азыр бардык шарт бар. Келе албай, жете албай аткан болсоңуздар, терминалдардан акчаларды салып, бул мына сатуучу менен кенен сүйлөшүп, каалаган жериңизге, керек болсо Кыргызстандын булуң бурчуна да азыр курьерлер иштеп атат туугандар. Азыр жетишкен заман, эч жанды кыйнабай, убактыңыз болбосо мына болгонду чалып, видео звонок менен тандап, өзүңүз ушул жерден соода алып кетсеңиз болот. Туугандар, мен колуман келишинче эле маалыматтарды бере алдым окшойм. Өзүңүздөр видеого лайк басып, азыр эме дагында колдоп коесуздар. через банк аркылуу, мисалы кээ бирлер
убактысы эме баарын бир крупный төлөй албасам мисалы шарт болбосо Бөлүп келесі рассрочка аркылуу баягы келишим кылган жатабыз буюрса ошо ишке ашып калса буюрса андай дагы варианттар бар. Бул дүкөн саат канчадан канчага чейин иштейт? Бул дүкөн эртең менен буюрса эртеле ачабыз. Круглосуточно иштейт десем болот, анткени кээ бирлер кардарлар кечинде келип түнчүндө келишет баягы. Жумуш убактысы азыр 12-1де аш десе деле ушул жерде жашайбыз. Телефон чалышса чыга калып ачып беребиз. Туугандар, дагы кандай шарт керек эми бул таксырдан силерге кандай шарт керек эми караңыздарчы. Онлайн доставка кааласаңыздар 24 саат бою иштейт экен да. Сиз бул наркы жакта эле жашап турбайсызбы? Магазиндин арты эле үйүндө. Бул жерде эгер решетка мындай жабык тура турган болсо, жабык экен деп кетип калбайсыздар. Арчанан деле кыйкырса чыгасыздар, же болбосо ушу номерге звонок барбы? Бу жерде звонок жок, ушу звонок койдурам мен. Звонок коюңуз, мейли. Могу жерде телефондор бар, адрестер. Ушул чалса эле чыга. Телефон номерге чалсаңыздар эле чыгып саат күн болобу, түн болобу, мынакей бул жерден алып чыгып бере берет экен. Бул дагы эң чоң шарт туугандар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен видеону жыйынтыктайм. Видео сөз түрдө лайк басып, ушундай көк бөрү жаатына кызыккан, көк бөрүгө өсүп келаткан досторуңуздарга, группаларга бул видеону сөз түрдө таштап коюңуздар.